Кан диабети өнүккөн өлкөлөрдүн илдети. Дүйнө жүзү боюнча 400 миллионго жакын адам бул илдеттен жапа чегиши жана болжолу менен калктын 50% бул илдеттен 20 жыл аралыгында кабылышат. Анын белгилерине суу соо жана көп заара кылуу киришет. Египетте биздин заманга чейин 16-кылымда эле диабет жөнүндө белгилүү болгон. Өтүү дегенди билдирген диабет термини биздин заманга чейин 250-жылы колдонулган. Мемфистеги грек терапевти Аполлонийдин айтымында биринчи жана экинчи типтеги диабет тиешелүүлүгүнө жараша жаштык жана семирүү менен байланыштуу. Биздин замандын 5-кылымында индиялык терапевти менен өзүнчө оорулар катары сүрөттөлгөн. Бирок дүйнө жүзүндө кант диабети белгилүү болгондугуна карабастан, мындай диагноз 20-кылымга чейин өлүм жазасына барабар болгон. Себеби анын пайда болуу себептери белгисиз болчу. Бул жагдайды өзгөрткөнгө жаныбарлар дүйнөсүнөн узак мезгилдерден бери адамдар менен жашап жаткан боз карышкырлар жардам беришти. 1890-жылы немис окумуштуулары фон Мехринг менен Минковский иттердеги уйку безин алып салуусу кант диабетинин бардык белгилерине алып келтирээрин, ошону менен бул ооруга байланыштуу органды аныкташкан. Бирок оорунун өнүгүү механизми 1920-жылга чейин табышмак бойдон кала берген. Ошол кезде жаш канадалык хирург Фредерик Бансинг жана анын окуучусу Чарльз Бест немис кесиптештеринин изилдөө иштерин улантышкан. Торонто университетинин профессору Маклеоддун кол алдында иштеп, алар диабет оорусуна чалдыккан иттерге уйку безинин ткандарынан алынган экстрактты сайып, натыйжада кандагы глюкозанын деңгээлин жөнгө салууга жооптуу экендигин тастыкташты. 1922-жылы биохимиктер Джеймс Коллип менен иштеген окумуштуулар 14 жаштагы баланы дарылоо үчүн уйдун уйку безинен ушундай эле экстрактты андан кийин дагы 6 бейтапка сайышкан. Убакыттын өтүшү менен бул экстракт фармацевтикалык компаниянын колуна өтүп, бизге инсулин чыккан. Ал компания ушул күнгө чейин сайылуучу инсулиндин ар кандай түрүн чыгарат. 1923-жылы бул ачылыш үчүн Бансинг жана Маклеод медицина боюнча Нобель сыйлыгын алышкан. Бансинг өзүнүн сыйлыгын Чарльз Бест менен бөлүшүп, анын алгачкы жардамына көңүл бурган. Жаныбарлар боюнча эксперименттер талаштуу тема болуп саналат. Бирок бул учурда биз адамдардын муктаждыктары үчүн иттерди жөнөкөй эксплуатациялоо жөнүндө сөз кылбайбыз. Иттердин көпчүлүгүндө иммундук системасы уйку безиндеги клеткаларды жок кылган балдардын диабетине окшош. Аларда биринчи типтеги кант диабети пайда болот. Генетикалык изилдөөлөр көрсөткөндөй, иттердин жана адамдардын диабети көп окшоштуктарга ээ. Бул ветеринарларга инсулинди 60 жылдан ашуун убакыттан бери адамдын жакын досторун дарылоо үчүн ийгиликтүү колдонууга мүмкүнчүлүктү берди. Көпчүлүк ит өстүрүүчүлөр үй жаныбарларынын диабети менен күрөшүүдө күнүнө 2 жолу инсулин сайып, катуу диета кармап жана мезгил-мезгили менен адамдарга арналган шаймандар менен кан санактарын өлчүшөт. Иттерди дарылоо үчүн тазаланган чочконун инсулини белгилүү бир ит үчүн иштебесе, анда ветеринар адамга арналган инсулинди жазып берип, процессти тескери багытта башташы мүмкүн. Иттер адамзаттын бүткүл өмүрүндө биз үчүн жасаган бардык нерселерден кийин, алардын сансыз көп адамдардын өмүрүн сактап калган медициналык ачылыштардагы ролун эске алганда, адамдар иттерди дарылаганы бул биздин колубуздан келген эң аз нерсе.